Колун салды. Ошо колун салгандан ооруп кеткенде мен ай деп кыйкыргандан шымын шыпырып көргөзүп ушу кармалап койчу деп айтыптыр да. Бул өстүрүп келаткан гүлдү алып туруп эле сындырып койду да меничи. Мамам айткандан ошол уялып атам, коркуп атам, колун салган эмес ошол тийген жерин салган деп айтыптыр да. Бир күндө кечинде мага келет деп айтыптыр. Марат деген ошо менин кызыма алып көргөзгөн киши кошуна болуп калат. Айылдагы кыздарга дагы ушуну тийишчү деп айтышат го. Ошондой эме склонности бар болчу деп бирөө айтты да мага. Мага жолугусунчу деп ошол даже өз инисин мындай жек көрүп калды. Эмнеге школго барбайт десе, сен зордук алган кыз турбайсыңбы? Ошон үчүн баягы көчөгө чыгып бизге кошулуп кеткенсиң дептир. Акылга жатпай турган нерсе да бул, кантип эле ошол. Саламатсызбы Жаркынчы? Ошол окуя боюнча толугураак айтып берсеңиз дегиле, окуя кандай болду эле, кантип билдиңиздер? Бул окуя деген 12 апрель күнү болгон. Өзүм ушу 3 баланын энесимин. 2 кыз, 1 уулум бар. Ал күнү биз жолдошум экөөбүз жумуштарыбыз менен где-то бир саат 11:30 чыгып кеттик. Жабыркаган кызым, улуу кызым 9 жашта, 3-классты бүттү. Кызым өзү түштө окуйт, эркек балам эртең менен сменде окуйт. Кызымды школго бара бер деп биз эртерээк чыгып кеттик. Ал күнү жолдошум экөөбүз жумуштарыбыз менен шаар жакка. Колумда кичинекей кызым бар, ал малда 8-9 айлык болчу, азыр 1 жашка чыгып калды. Атама таштап кеттик балдарды. Биз 11:30 чыгып кетип кайра келатканда саат уже 3:30 болуп калган. Кызым обычно сабактан саат 4:30-5 жакын келчү. Ал күнү ошо кызым да эрте келиптир сабактан. Эл атсак эле ошол кошунам үйүнөн жанынан кызым тосуп чыкты алыстан, колун булгап. Токтосок эле мама ошол мени баламды издеп келеличи деп эме кылды, суранды ба. Жолдошумун бөлгүсү келген окшойт да. Эркек кишинин көзүнчө айта албай калды. Апа катары өзүнүн сырын айтып. Негизи ошол кызым мынтет мен менен сырдашат, эчтеке жашырбайт мени негизи эле. Анан мен айттым, сен барып ошо энимди издеп эртерээк үйгө келгиле. Мен кичүү амеңди сиңдимди барып карай берейин дедим. Дарбазанын сыртына чыксам, атам, жолдошум ошо Марат машинанын жанында туруптур. Машина жөнүндө кеп кылачыптыр. Чогуу эле сүйлөшүп туруп калдык. Марат ошондо сиздин кызыңызга ыдык көргөзгөн кошуна. Марат деген ошо менин кызыма ыдык көргөзгөн киши кошуна болуп калат. Машина жөнүндө кеп отуруп турат, мен да ошо кошулуп калдым, аларга сүйлөшүп туруп калдык. Анан Марат мас экен ал малда. Атамды колтуктап эле алды сүрөдү. Ага чейин эме келип калды, кызым менен балам. Кызым эме деди, келгиле. Мама алды Марат байке менен сүйлөшпөй эле коюңузчу. Кет деп айтыңызчы деп калды. Эмне болду десем, үйгө кирсеңиз мен сизге бирдеке айтып берейин деди. Үйгө кирдик, аңча эле ошол Марат атам экөө ошол үй басып кетти. Атам ошо негизи магазинге бараткан. Анан үйгө кирсем эле жолдошум да кирди. Жолдошум көзү да айта алган жок. Айттым, мама, папам чыгып турсунчу деди. Жолдошум сразу эле арткомду ачып кетти. Чыгар менен айтты ошо. Марат мен ошо Марат байке ошо мен гаражына киргизип оозуман сорду деди биринчи сөз. Анан мен баягы денем чымырап жаман болуп түштүм. Башка эмне кылды дагы десем, башка эчтеке кылган жокпу десем. Өзүнүн шымын шыпырды деп айтты. Өзүнүн шымын шыпырып. Сийген жерин көргөзүп ошо кармалап койчу деп айтыптыр да. Кызым кармалаган жокмун, мен ошол мен кете берейинчи, мен ошо тайтам өбөгүм чыкырып келди, чыкырган деп
эметти айтса ошо кое бербеп деди анда. Кечке ошол эме кылды деди, ошо кулагым, эки кулагым мынтип кармап алып, оозуман көпкө сорду деди. Анан аягын ошо өзүнүн менин да шымын шыпырып ошо колун салды. Ошо колун салганда анан ооруп кеткенде мен ай деп кыйкыргандан ошол ар көздөй басты деди. Анын гаражында эки вход бар. Бирөө сыртка чыгат, бирөө ошол үй өзүнүн үйүнүн коросуна кирип кетет. Машина оңдоп иштеген киши болчу. Ары басканда эле мен уже гараждан чыгып кеттим деди. Ошо ооруганын алдында, ошо колун салганын алдында ошо кызым ошо коркомун сийип жүрүптүр. Мен келгенде ошо шымында ошо сийдик болчу. Мен тосуп чыкканда да ошол эмесинин баары, көзүнүн баары кызарган, ыйлап, уже шоковой состояниеде болуп калыптыр. Мен чала уже дальше уга албай да калдым. Анан эмне кыларыбызды билбей 102-ге чалдык. 102-ге чалсак, участковыйлардын номерин алдым. Чалсам эч ким алган жок, ошол пом деп коебу, ошол участковыйлар турган жер. Чалсам эч ким алган жок, ошол жолдошум экөөбүз өзүбүз эле баралычы дедик. Участковыйларга барып. Жолго чыктык, жолдон чыгып эле ылдый магазиндерге жеткенде атамдын жолунан чыгып, жол алдысынан чыкканда айттым атама, ушундай кылыптыр го десем, атам жинденип эле айттым, үйгө барыңыз, эч жака кайрылбаңыз, үй жака барып, балдарды карап туруңуз деди. Сразу биз участковага кеттик, жолдошум экөөбүз. Баргандан кийин эле ал күнү ошо шоспу ушундай болуп туруп, участковый байкелер жок экен. Бирок мен барар менен келишти, баары келип, өздөрүнүн группалары болот экен, группаларына айтты. Ушундай болуп атат. Эме кылгыла деп. Опер байкелерди чакырды. Ошол окуядан кийин кызыңыз менен психолог сүйлөштүбү? Баягы ошол окуя тууралуу өзүнчө сүйлөшүп, өзүнчө сурап. Башында бул кызым психологко алып барган жокмун, алып барган эмесмин башында. Анан кийин биринчи эмелер чыга баштады. Экспертизага барганбыз, бирок психиатрга барганбыз. Психотропный эмелерди жазган, дарыларды. Бала деген ошол стресске түшүп калган деди. Биринчи эмеси ошо сийдик, кармай албай калды. Сийип, коркуп, үйдөн азыр деле жалгыз калгандан коркот үйдө. Комнатага да жалгыз калбайт. Психологко кийин ошол мен өзүм Instagram баракчама жарыялагам бул жөндө. Ошондон негизи ошо психологдон жардам сурап жарыялагам да. Психологдор чыкты. Эң биринчи психологко барганда сүйлөштү, айтты, кыз замкнулась деп айткан. Сүрөт тарттырса ошол бир эмени тарттыр. Аял кишини бул ошол ведьма дептир. Бул неге ведьманы тарттым десе ошол бул күндө ошол менин түшүмө келет деп айтыптыр. Күндө кечинде мага келет деп айтыптыр. Психологко сизге айтпаган нерселерди айткан деп айтып атпадыңыз беле? Психологко кийин ал психологко барган жокпуз, анткени кызым барбайм деп эметип алды. Анан мен өзүм уже психологко бара баштадым. Азыр деле психологум бар. Мен бул мен кызымды кыйналбайт экенмин да. Мен психологко барып, ошо кызымда мен психолог болуп калат экенмин да. Кийин соттон кызымды ошо сотко чакырган. Соттон психолог келди, ошол психологко мага айтпаган нерсесин айтып берди. Мамам айткандан ошол уялып атам, коркуп атам, ошол Марат байке мен колун салган эмес, ошол тийген жерин салган деп айтыптыр да. Ошондон ооруп кеткен деп айтыптыр. Айтсаңыз, эне катары ушул окуяны кандай кабыл алдыңыз? Деле психологиялык жактан болсо, моралдык жактан болсо, кандай ойло оор болсо керек? Эне катары оор эле болуп экен. Баягы өстүрүп келаткандай кылганда, бул өстүрүп келаткан гүлдү алып туруп эле сындырып койду да, мен аны восстановить этиш да, мындай оордун алып келиш оор экен. Көп убакыт керек экен. Өзүм деле мен не только мен эмес, ушу үйдө баарыбыз тең катуу стресске кабыл болдук. Ошол жана алопеция деп коет экен, өзүм чачтарыман бир азыр аркама түшүп калды, тоголок болуп. Оор экен, катуу оор экен, мындай башка бирөөгө каалабайм бул нерсе. Азыр кызым
көчөгө ошол школго да барбай калган. Ошондон кийин үйдөгүлөр менен эми мындай сүйлөшүп калды. Башында эч ким менен сүйлөшпөй калган, даже мен менен даже мындай сүйлөшпөй калган, өзү менен өзү сүрөт тартып эле отуруп калган. Анан ошол психологдор айткан, ошол өзүн ошону чыгарып атат өзүнүн эмесин депчи. Балдарга да кошулбай калган, балдар кошулса дагы сен эмнеге школго барбайт десе, сен акасы эме турбайсың деп айтыптыр. Зордукталган кыз турбайсыңбы? Ошон үчүн баягы көчөгө чыгып бизге кошулбай кеткенсиң дептир. Таш менен чапкан күндөр да болду кызымдычы. Ан сайын мындай замкнутый болуп көзү жашы эмитип калса керек э? Ан сайын жаман болду, шишип дейт, ошондой эме болуп калды, аппендический атака өзүнө салат. Азыр деле бар анысы. Кол буту тырышып, көк болуп, дем ала албай калат. Буту колу шишип, өзүмдүн ошо 2 кызым бар деп атпаймынбы, кичинекей кызым 1 жашта азыр. Эркек баламды ортодон жек көрдү. Кет деп айтыңызчы, мага жолобосунчу деп ошол даже өз инисин мындай жек көрүп калды. Эркек адамдарга болгон жек көрүүсү, эркек кишиге бул аябай эме болуп калганда, жада калса ошол кичинекей кезинен бери 2 жакка бөлүнбөй өскөн инисинен даже эме болду да. Акыры ошол кызым менен инимдин инисин ошол 2 жакка мындай баламды да көргөзбөй турайынчы деп ошол 2 жакка бөлгөн күндөрүбүз да болду. Мындайча айтканда мындай чачырап калдык баарыбыз. Баягы үй бүлөбүзгө катуу таасир болду. Баарыбыз азыр ар кайсы жактабыз да мындай. Болуп байке, сиз жакын эжелердин кошунасы болот экенсиз, Ооба, кошунасы. ошол кошуна Марат да сиздердин кошунаңыздар болот да, Марат байке дагы. Ооба, ал деле кошуна болот бизге. Кошуна ини катары болот. Ошол кандай адам эле дегиле, буга чейин дагы ошондой окуялар катталды беле? Жок, болгон уккан билгендериңиздер бар беле? Жок, мындай Мараттын андай жактарын деле укчу эмеспиз. Бирок кез-кездерде мындай көрүп калчубуз да, кичине кызуу болуп жүргөн кездериндечи. Анда ал ичип мас болгондо баягы айылдагы кыздарга дагы ошону тийишчү деп айтышат го. Атын айда атабай эле коеюн, бир инчек айтты да, ошо бул ошондой эме склонности бар болчу деп бирөө айтты да мага. Аны да мен жакында уктум. Окуп алып туруп өзүм да таң калдым да. Бул Болот байке бул школдо окуп жүргөндө деле кичине эме болчу депчи ушундай. Ушундай өдүп көргөзмөй адат бул адат болуп калса берген да. Билбейм, мен анан угуп алып таң калдым да, ушунчалык киши баягы акылнамда эме болобу депчи баягы. Кандай деп айтсам, муну да эме жалпак тил менен да айта албайт экенсиң мындай. Бул акылга жатпай турган нерсе да, кантип эле ошо кездерде мисалы ошо школдо окуган кезде деле ушинтип жүрсө. Айтсаңыз, баягы Марат деген баягы кишинин өзүнүн да балдары бар беле? Мисалы, жубайы менен ажырашканга чейин ортолорунда баласы бар беле же кызы бар беле деген сыяктуу. Бар да. Өзүнүн кызы менен тең эле кызга ыдык көргөзүп атпай, анан баягы соттун чечими чыккандан кийин дагы ошо Марат мырзанын тарапташтары же болбосо туугандары ажаркын эжелерге баягы коркутууларды, медиаларда ар кандай сөздөрдү, информацияларды чыгарып атышкан турбайбы? Ошол боюнча эмне дейсиз? Менин оюм мындай да. Алар кандай баягы өзүнүн бул айылыбызда баягы уруулар бири-бирине эметилген да. Анан бири-бири менен тууган да. Анан баягы билип турса дагы баягы эметели деп атат да, жардам берели депчи. Анан бул баягы Айжаркын тууралуу дагы ошо аябай ыплас сөздөр сүйлөп, жадай калса өзүңүз деле укпадыңызбы? Каза болгон инесин дагы задевать этип мындай бул элдер эме да, кандай десем, өздөрүн же билбейт окшойт баягы туура эмес ишин кылып атканынчы. Бирок баары элдин баары деле көрүп билип атышат да, мисалы жалдын эли деле баары көрүп билип атышат да. Адилеттүүлүк кайсы тарапта экенинчи. Анан негизинен мен деле эң негизинен биринчи ойлойм, Алла Таала баарын көрүп турат, Кудайчы. Алла Таала албетте адилеттүү чечтирет да. Адилеттүү жагы болот да.